саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгым үчүн кубанычтамын. Бүгүнкү сабак силерге кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлоймун. Балдар, бүгүнкү сабакта эмне кыларыбызды билиш үчүн бир нече ребустарды тапкылам. Алардын биринчиси. Бул жерде негизги математикалык түшүнүк катылган. Силерге ойлонгонго 1 секундда убакыт берем. Бул жерде сан деген математикалык түшүнүк катылган. Ал эми бул жерде сан эмненин жардамы менен жазылары берилген. Эми жоопту карайлы. Цифра. Экранда шурулар үчүн схеманы көрүп турасыңар. Экрандын астында силерге жардам бар. Ал жерде ар бир түстөгү шуруга тиешелүү тамга жайгашкан. Шуларды түстүк схемага ылайык тизип, биздин сабактын темасы боло турган ачкычтык фразаны окугула. Жообу арифметикалык амалдар. Мурдагы сабактарда биз силер менен сандарды жазуунун жаңы ыкмалары жөнүндө, сандарды бир системадан экинчи системага кантип которо тургандыгыбыз жөнүндө билгенбиз. Ал эми бул сандар менен эмне кылса болот? Алар менен кандайдыр бир амалдарды аткарса болобу? Биздин бүгүнкү сабагыбыз ушул жөнүндө. Балдар, келгиле биринчи кайталайбыз. Бир нече кызыктуу маселелерди чыгарабыз. Биринчи маселе. Бир бала өзү жөнүндө мындай деп жазды. Менин 24 манжам бар. Ар бир колумда 5тен, ал эми буттарымда 12. Бул кандайча мүмкүн болду? Кайсыл эсептөө системасында колдордогу 10 манжа буттардагы 12 манжага барабар? Беш кошулган 5 барабар 12 болгондуктан бул жерде 8дик эсептөө системасы жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан бул бала кадимкидей эле бала, ал 8дик эсептөө системасын окуп үйрөнгөн. Экинчи маселе. Менин 100 ага инилерим бар. Эң кичүүсүнө 1000 жаш, ал эми улуусуна 1111 жаш. Улуусу 1001 класста окуйт. Балдар, мындай болушу мүмкүнбү? Кичүүсү канча жашта? Улуусу канча жашта? Улуу агам канчанчы класста окуйт? Бул маселеде сандардын жазылышында жалаң 0 жана 1 деген цифралар бар. Ошондуктан бардык берилиштер экилик эсептөө системасында жазылгандыгын табуу жеңил эле. Анда жоопту карайлы. Мындай болушу мүмкүн, эгерде бардык берилиштер экилик эсептөө системасында берилген деп эсептесек. Демек, кичүүсү 8 жашта, улуусу 15 жашта жана ал 9-класста окуйт. Үчүнчү маселени карайлы. Класста экилик эсептөө системасында жазылган 1,1,1,1,0,0 пайыздагы кыздар жана экилик эсептөө системасында жазылган 1,1,0,0 сандагы эркек балдар бар. Класста канча окуучу бар? Бул маселени чыгарыш үчүн маселени шарттын 10-дук эсептөө системасына которобуз. Экилик эсептөө системасындагы 1,1,1,1,0,0 саны 10-дук эсептөө системасындагы 60 санына барабар. Ал эми 1,1,0,0 деген экилик эсептөө системасындагы сан 12 санына барабар. Демек, класста кыздардын саны 60% түзөт. Жана 12 эркек бала бар. Демек, балдар, эркек балдар 40% түзүшөт. Анда класста бардыгы 30 окуучу бар. Эми балдар дагы бир маселени карайлы. Бөлмөдө 8дик эсептөө системасында жазылган 5-7 сандагы чымын учуп жүргөн. Эрих Хамидович форточканы ачып, сүлгүр менен желпип, бөлмөдөн 5дик эсептөө системасында жазылган 2-2 сандагы чымынды айдап чыкты. Бирок
Ал кайра форточканы жапкыча экилик эсептөө системасындагы 111 сандагы чымын кайра учуп киришти. Эми бөлмөдө канча чымын учуп жүрөт? Чыгаруу үчүн ар бир санды ондук эсептөө системасына которолу. Демек, бөлмөдө 47 чымын учуп жүрүптүр. Эрик Хамедович форточканы ачып, сүлгүр менен желпип, бөлмөдөн 12 чымынды айдап чыккан. Бирок ал кайра жапкыча бөлмөгө 7 чымын кайра учуп киришкен. Демек, бөлмөдө 42 чымын учуп жүрөт. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы арифметикалык камалдар. Бүгүнкү сабакта биз ар кандай эсептөө системаларында арифметикалык камалдарды аткаруу эрежелерин карайбыз. 2-лик, 8-лик, 16-лык эсептөө системаларында арифметикалык камалдарды аткарганды үйрөнөбүз. Эсептөө системаларын колдонуу менен маселелердин тибин карайбыз. 2-лик, 8-лик, 16-лык эсептөө системаларында маселелерди чыгарганды үйрөнөбүз. Бирок, жаңы теманы үйрөнөрдөн мурун биз бир нече суроолорго жооп беришибиз керек. Сан деген эмне? Цифра деген эмне? Эсептөө системасы деген эмне? Эсептөө системасынын негизи деген эмне? Кайсы камалдар арифметикалык камалдарга тиешелүү? Арифметикалык камалдарды аткаруунун эрежелери. Пифагордуктар айтышкан, бардык бар нерсе сан. Эмне үчүн? Силер бул уран менен макулсуңарбы? Азыркы адамды бардык жактан сандар курчап турушат. Телефондун, машинанын, паспорттун номери, товарлардын, сооданын баасы. Сандар дайыма болушкан 4000, 5000 жыл мурун деле. Бирок анда аларды жазуу эрежелери башкача болчу. Бирок мааниси бирдей эле. Сандар кандайдыр бир белгилердин, цифралардын жардамы менен берилишкен. Ал эми цифра деген эмне? Цифра бул санды жазууда колдонулуучу жана кандайдыр бир алфавитти түзүүчү символ. Цифра сандан эмнеси менен айырмаланат? Сан деген эмне? Сандар цифралардан турат. Демек, сан бул кандайдыр бир эрежелер боюнча цифралардан куралган чоңдук. Бул эрежелер эсептөө системалары деген аталышты алышкан. Эсептөө системасы бул символдордун курамынын жардамы менен сандарды жазуу жана окуу эрежелери. Эсептөө системасынын негизи деп позициялык эсептөө системасында сандарды жазуу үчүн зарыл болгон ар кандай символдордун санын айтабыз. Математика курсунан силер негизги арифметикалык камалдарга кошуу, алуу, көбөйтүү, бөлүү кирерин билесиңер. Келгиле балдар, бизге көнүмүш болгон ондук эсептөө системасында кошуу эрежелерин эстейбиз. 13 жана 9 сандарын кошолу. Мамыча түрүндө кошууда кошулуучуларды биринин астына бирин тиешелүү разряддары туура келгенде кылып жазабыз. Бирдиктер бирдиктердин, ондуктар ондуктардын астында жана ушул сыяктуу. 3-кө 9-ду кошобуз. 12 болот. 2-ни жазабыз, бири көңүлдө болот. Демек, бул бир кийинки разрядка өтөт дегенди билдирет. Аны 13 санындагы 1 ондукка кошуп, 2 ондукту алабыз. Анда 13 кошулган 9 22 деген жыйынтыкты алдык. Бул мисалды ондук эсептөө системасында чыгардык. Аны белгилеп коебуз. Келгиле балдар, бул сандарды экилик эсептөө системасында кошобуз. Ал үчүн биринчи бул сандарды экилик эсептөө системасына которобуз. Сандарды ондук эсептөө системасынан экилик эсептөө системасына которуу үчүн санды тээндиде бир саны болмоюнча удаалаш 2-ге бөлө берүү керектиги эсиңерде бар деп ойлойм. Экилик эсептөө системасында сандарды кантип кошобуз? Көрсө, экилик эсептөө системасында деле арифметикалык камалдар ондук эсептөө системасындагыдай эле эрежелер менен аткарылышат экен.
Анткени экөө тең позициялык эсептөө системалары болушат. Экилик эсептөө системасында сандарды кошууну карайбыз. Анын негизинде бир разряддуу экилик сандарды кошуу таблицасы турат. Эки бирдикти кошууда разряддын толуп калуусу болгондуктан кийинки жогорку разрядка өтүү жүргүзүлөт. Разряддын толуп калуусу качан андагы сан эсептөө системасынын негизине барабар же андан чоң болуп калганда болот. Экилик эсептөө системасы үчүн бул сан 2-ге барабар. Эгер көп разряддуу сандарды кошуу керек болсо, анда кошуу амалы бардык разряддарга окшош эле. Экранда берилген кошуунун таблицасына ылайык төмөнкү разряддан жогорку разрядка өткөрүүнү эске алуу менен аткарылат. Экранда берилген 1101 экилик санына 110 экилик санын кошолу. 0-го 1-ди кошсок 1 болот, 1-ге 0-ду кошсок 1 болот, 1-ге 1-ди кошсок 0,1, демек 0-ду жазып 1-ди кийинки жогорку разрядка өткөзөбүз. Демек, жогорку разрядда дагы 1 бар, дагы 1-ге 1-ди кошсок 0,1 болот, 0-ду жазып 1-ди жогорку разрядка жазабыз. Каалагандай позициялык эсептөө системасы үчүн төмөнкү эрежени колдонуп кошуунун таблицасын түзсө болот. Эгерде кошулуучу цифралардын суммасы эсептөө системасынын негизинен чоң же ага барабар болсо, анда жогорку разрядка өтөт. Эми экилик сандарды кошуунун мисалдарын карайлы. Кызыл түс менен жогорку разрядка которууну белгилейли. Балдар, экинчи мисалда бизге 3 бирдикти кошууга туура келип жаткандыгына көңүл бургула. Ошондуктан таблицада 3 бирдикти кошуунун жыйынтыгы көрсөтүлгөн сап кошулду. Демек, 3 бирдикти кошсок, анда 1,1 деген экилик санды алабыз. Келгиле эми бул сандарды экилик эсептөө системасында кошолу. Биринчи, 13 жана 9 сандарын экилик эсептөө системасына которобуз. 1101 жана 1001 деген сандарды алдык. Биринчи сандарды мамыча түрүндө жазып чыгабыз. Эми суммалайбыз. 1-ге 1-ди кошсок 0,1 болот, 0-ду жазабыз, 1-и көңүлдө. 0-го 0-ду кошсок 0, көңүлдөгү 1 менен 1. 0-го 1-ди кошсок 1, 1-ге 1-ди кошсок 0,1, 0-ун жазабыз, 1-ди кийинки разрядка өткөрөбүз. Демек, 13 жана 9 сандарынын суммасы экилик эсептөө системасында 1, 0, 1, 1, 0 деген санга барабар. Балдар, эми 13 жана 9 сандарын 8-дик эсептөө системасында кошобуз. Ал үчүн биринчи бул сандарды 8-дик эсептөө системасына которобуз. Сандарды 10-дук эсептөө системасынан 8-дик эсептөө системасына которуу үчүн санды тиимдиде 8ден кичине сан болмоюнча удалар 8-ге бөлө берүү керек. 8-дик эсептөө системасында арифметикалык амалдар жогоруда көрсөтүлгөндөгүдөй эле, бирок өзүнүн кошуу таблицасы боюнча аткарылат. Экранда 8-дик эсептөө системасында кошуунун таблицасы берилди. Демек, 8-дик эсептөө системасында арифметикалык амалдар 10-дук эсептөө системасындагыдай эле эрежелер менен аткарылышат экен. Анткени экөө тең позициялык эсептөө системалары болушат. 8-дик эсептөө системасында сандарды кошууну карайбыз. Анын негизинде бир разряддуу 8-дик сандарды кошуу таблицасы турат. Разряддын толуп калуусу болгондо кийинки жогорку разрядка өтүү жүргүзүлөт. Разряддын толуп калуусу качан андагы сан эсептөө системасынын негизинен 8-ге барабар же андан чоң болуп калганда болот. Эгерде көп разряддуу сандарды кошуу керек болсо, анда кошуу амалы бардык разряддарга окшош эле. Экранда берилген кошуунун таблицасына ылайык төмөнкү разряддан жогорку разрядка өткөрүүнү эске алуу менен аткарылат. 13 жана 9 сандарын 8-дик эсептөө системасында кошобуз. Биринчи, бул сандарды 8-дик эсептөө системасына которуу алабыз. Эми, мамыча түрүндө кошууда кошулуучуларды биринин астына бирин тиешелүү разряддары туура келгендей кылып жазабыз. 5-ге 1-ди кошобуз.
6 болот. 1ге 1ди кошобуз, 2 болот. Демек 13 жана 9 сандарынын суммасы 8 эсептөө системасында 2, 6 болуп жазылат. Бул сумманы 8 эсептөө системасында жазабыз. Дагы бир мисалды карайлы. Оң жактагы разряддардагы цифраларды кошууда жыйынтык 8ге барабар. 8 бул эсептөө системасынын негизи болгондуктан, анда биз 0ду жазып, ал эми 1ди жогорку разрядка өткөрөбүз. 5ке 6-ны кошуп жана көңүлдөгү 1ди кошсок 12 болот. Буну биз 8 кошулган 4 деп жазабыз. Демек 4тү жазабыз, 1ди жогорку разрядка өткөрөбүз. Эми 1ге көңүлдөгү 1ди кошуп 2 деген жыйынтыкты алабыз. Демек 1, 5, 6 деген 8 эсептөө системасындагы санга 6, 2 деген 8 эсептөө системасындагы санды кошсок 2, 4, 0 деген 8 эсептөө системасындагы санды алабыз. Он үч жана 9 сандарын 16 эсептөө системасында кошуп көрөлү. Биринчи, бул сандарды 16 эсептөө системасына которобуз. 13 саны 16 эсептөө системасында D болуп жазылат. Ал эми 9 саны 16 эсептөө системасында 9 болуп жазылат. 16 эсептөө системасында сандарды кантип кошобуз? 16 эсептөө системасында деле арифметикалык амалдар 10 эсептөө системасындагыдай эле эрежелер менен аткарылышат экен. Анткени экөө тең позициялык эсептөө системалары. Сандарды 16 эсептөө системасында кошууну карайбыз. Анын негизинде бир разряддуу 16 сандарды кошуунун таблицасы турат. Ошентип, жогоруда каралган эсептөө системаларындай эле бул эсептөө системасында разряддын толуусу андагы сандын эсептөө системасынын негизине, башкача айтканда 16га барабар же андан чоң болуп калганда болот. Тогуз жана 13 сандарын кошобуз. Дга 9ту кошсок 16 болот. 6-ны жазып, 1ди жогорку разрядка өткөрөбүз. Он алтылык эсептөө системасында сандарды кошууга дагы бир мисалды карайлы. 16 эсептөө системасында жазылган А, 5, Б деген санга С, 7, Е деген санды кошолу. Мамыча түрүндө жазып алабыз. Б бул 11 саны, А 10 саны, С 12 саны, Е 14 саны. 11ге 14тү кошсок 25 болот. 25ти биз 16 кошу 9 деп жазып алабыз. Демек 9ду жазып, бир бирдикти жогорку разрядка өткөрөбүз. 5ке 7-ни кошуп, көңүлдөгү 1ди кошсок 13 болот. 13 бул D цифрасы менен жазылат. 10го 12-ни кошсок 22, 22 бул 16 кошулган 6. Демек 6-ны жазабыз, ал эми бир бирдикти жогорку разрядка өткөрөбүз. Демек, бул сандардын суммасы 16 эсептөө системасында 1, 6, D, 9 деп жазылат. Келгиле балдар, ар кандай эсептөө системаларында кошууну аткаруунун жолун салыштырабыз. Бул мисалдан көрүнүп тургандай, ар кандай позициялык эсептөө системаларында кошуу амалын аткаруу принциби бирдей эле. Демек, арифметикалык амалдарды аткаруу эрежелери эсептөө системасын тандоодон көз каранды эмес. Сандар менен ар кандай позициялык эсептөө системаларда дагы бир амалды аткарууга болот. Бул салыштыруу амалы. Келгиле эми математика курсундагы сандарды салыштыруу эрежелерин эске салабыз. Ондук эсептөө системасында жазылышы боюнча сандарды салыштырууда төмөнкү эрежелерди колдончубуз. Эгерде салыштырылуучу сандардын
жазылышы бирдей сандагы цифралардан турса, анда сандар ар бир разряды боюнча солдон оңду көздөй салыштырылышат. Эгер салыштырылып жаткан сандардын жазылышында цифралардын саны ар кандай болсо, анда цифралары көбүрөөк болгон сан чоң болот. Биз бардык позициялык эсептөө системаларында сандарды кошуу эрежеси бирдей экендигин байкадык. Демек, бардык позициялык эсептөө системаларында сандарды салыштыруу эрежелери дагы бирдей экен. Бирок, балдар, эсиңерге туткула, бирдей эсептөө системасында жазылган сандарды гана салыштырууга болот. Эми биз кайталайбыз. Азыр окуп үйрөнгөн маселелерден тышкары ар кандай эсептөө системаларын колдонуу менен дагы кандай маселелер кездешет? Биринчи, санды жайылган түрдө жазуу. Экинчи, сандарды ондук эсептөө системаларына которуу. Үчүнчү, санды сегиздик санды ондук эсептөө системасына которуу. Төртүнчү, кайсы бир негиздүү эсептөө системасында 18 ондук саны 30 түрүндө жазылат. Бул эсептөө системасынын негизин көрсөткүлө. Ондук эсептөө системасында жазылган А барабар 5124 санын жайылган формада жазгыла. 5124 санын системанын негизинин даражаларынын суммасы түрүндө жазалы. Эсептөө системасынын негизи 10. Демек, сандын ар бир цифрасын 10дон ушул цифранын разрядына туура келген даражасына көбөйтөбүз. Төмөнкү разряд оң жагында жайгашкан. Ошентип, 5124 саны ондук эсептөө системасында ушул суммага барабар. Экинчи мисал. Берилген санды ондук эсептөө системасына которгула. Экилик эсептөө системасында жазылган 1, 0, 1, 1 санын жайылган формада жазабыз. Андан кийин катардын суммасын табабыз. Андан кийин эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Жобу экилик эсептөө системасында жазылган 1, 0, 1, 1 саны ондук эсептөө системасындагы 11 санына барабар. Бул экилик санды ондук эсептөө системасына которобуз. Бул жерде ар бир цифраны эсептөө системасынын негизи болгон 2 санына көбөйтүп, ал эми 2 сандарынын үстүнө 0дон баштап даражаларды жазып чыгабыз. Жыйынтыгында төмөндөгүдөй сумманы алдык. 1, 1, 0, 1 саны ондук эсептөө системасындагы 13 санына барабар. Санды сегиздик эсептөө системасынан 16-лык эсептөө системасына өткөргүлө. Сегиздик эсептөө системасындагы 7 бир санын жайылган формада жазабыз. Катардын суммасын табабыз. Андан кийин эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Жобу сегиздик эсептөө системасындагы 7 бир саны ондук эсептөө системасындагы 57 санына барабар. Кийинки мисал. Сегиздик санды ондук эсептөө системасына которобуз. Ар бир цифраны эсептөө системасынын негизи болгон 8 санына көбөйтүп чыгабыз. 8 сандарынын үстүнө даражаларды жазып чыгабыз. Алынган сандарды суммалайбыз. Жыйынтыгында сегиздик эсептөө системасына жазылган 1, 2, 5, 4 саны ондук эсептөө системасындагы 684 санына барабар экендигин алабыз. Төртүнчү мисал. 18 ондук саны кандайдыр бир эсептөө системасындагы 30 санына барабар. Бул эсептөө системасынын негизин аныктаган. X менен бизге белгисиз эсептөө системасынын негизин белгилейли. Жана төмөнкүдөй барабардыкты түзөлү. 18 барабар 3, 0 негизи X. Разряддарды номерлейбиз. Жана берилген сандарды жайылган формада жазабыз. Сандарды жайылган формада жазууда 3x барабар 18 деген теңдемеге ээ болдук. Бул жерден x барабар 6 экендигин таптык. Демек, ондук эсептөө системасындагы 18 саны 6-лык эсептөө системасында 3, 0 болуп жазылат. Бүгүнкү сабакта биз төмөнкү суроолорду карадык. Биринчи, ар кандай эсептөө системаларында арифметикалык амалдарды аткаруу эрежелерин карадык. Андан кийин экилик, сегиздик, 16-лык эсептөө системаларында арифметикалык амалдарды аткарганды үйрөндүк. Эсептөө системаларын колдонуу менен маселелердин тибин карадык.
экилик, сегиздик, 16лык эсептөө системаларында маселелерди чыгарганды үйрөндүк. Эми балдар, үйгө тапшырма. Биринчи, экранда берилген экилик сандардын суммасын тапкыла. Экинчи, сегиздик эсептөө системасында жазылган 7, 5, 6 жана 4, 7, 2 сандарынын суммасын тапкыла. Үчүнчү, 16лык эсептөө системасындагы сандарды салыштыргыла. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.